Саламатсыздарбы, урматтуу ушул Акипресстин көрүүчүлөрү. Биз ушул мен өзүм жөнүндө тааныштыра кетейин. Аты жөнүм Замирбекова Айнура Замирбековна. Мен ушул Ош шаарындагы Петр Ильич Чайковский атындагы Балдар искусство мектебинин директору болом азыркы учурда. Мен ошол жерде шайланып келгениме мен ошо министерствонун немеси менен приказы менен жумушка орношконмун, директорлукка келгениме азыр бир 7-8 айдын жүзү болуп калыптыр. Бирок мындай айтайын, эми азыр токотор жерин айтсам, буга чейинки иштеген директор Мадаминова, ошол эле Чайковскийде иштеген директор Мадаминова Мукарамахан Токтосуновна деген эжеке ошол эле Чайковский мектебинде 34 жыл директор болуп башкарып келди. 1993 жылы директор болуп кирген экен. Андан соң мына бул 2025 жылы декабрь айында ошол статья менен кеткен ал эжеке жумуштан. Бул жерде мындай айтканда, бул ошол шайлоо үгүттөрүнө катышкандыгына байланыштуу буну жумуштан алышат прокуратуранын чечими менен. Министерство ошол немесинен чечим менен приказ чыгарат бул Мадаминовага. Анан ошол учурларда Мадаминова мындай болот. Кандай десем, мен негизи эле ошол Чайковскийде мен өзүм дагы мугалим болуп иштейм. Ага чейин ошол скрипка сабагынан сабак берип жүрөм. Анан бул кеткен тууралуу, директордон кеткен тууралуу коллективге айтпайт. Арадан бир канча убакыт өтүп кетет. Бир жума өтүп кетет. Бир жума эч кандай өзүн как директор катары сезип ошол жерде иштей берет. Биз коллектив билбей жүрө беребиз иштеп. Билбей жүрөбүздүн себеби эмне? Бул аял деген баягындай коркутуп, үркүтүп, коллективдин үстүнөн басмырлап, ушундай 34 жыл ушундай өзүнүн немесин орнотуп келди да, мындай айткандачы, күчү менен эле бардыгын коркутуп, эми бандай неме экен да, мындай мен ушу бакырып эле өкүрсөм мени бардыгы коркот деген сыяктуу эле бардыгыбызды ушинтип коркутуп келди. Мен ошол жерде 13 жыл скрипкадан мугалим болуп иштеп, мен бул бизге кылган отношениясы бүт бардыгын мен өз көзүм менен көрүп, ошол мектепте ошол эжекеден кордуктарды көрүп жүргөн мен көп пострадавший болгом да ошол жерде иштегенимде. Анан эми мына азыр жанымда деле ошол жерде иштеген фортепиано бөлүмүндө иштеген эжеке бардыгы коллективде эле, эгерде коллективден сурамжылоо жүргүзсө, коллективде эле мындай подтверждать этип берет да, что эжеке аябай мындай катуу ушундай бир немеде бардыгыбызды коркутуу үркүтүү менен иштетип жүргөнүнчү. Кысым ушундай менен иштеп жүргөнбүз. Эми аябай көп иштерди жасаган ошол убактарда директор маалында. Эми ремонтторду бардык бизге мугалимдерге жасатат эле. Мектептин ремонтун өзүбүз жасайт эле. Өзүбүздүн жаныбыздан өзүбүз төлөп, өзүбүз краскаларды алып, усталарды өзүбүз жалдап, өзүбүз алып келип, бай мектепти, Чайковский мектепти ремонттойт элек, мындай айткандачы. Эми айтып берсек, аябай көп сөздөр көп. Анан эми директорлугуна өтсөм, 2025 жылы декабрь айында буга ошо буйрук чыгат. Буйрукта буну иштен алуу боюнча буйрук келет. Буйрукту бизге айтпай жүрүшөт. Анан биз как ошол жерде мугалим катары иштеп, эми биз деге билишибиз керек да. Бизге деген баягындай общий собрание өтүш керек эле, совещание өтүш керек эле, айтылыш керек эле. Бизге эч ким эчтеке деп үн чыкпай, ошол бир жума үн чыкпай, тиги дагы мен кеткенин айтпай эле мен кеттим деп иштеп жүрдү. Буйруктарын көрсөтпөй. Анан биз эми мыйзам деген бар да. Мыйзам деген бардыгыбыз эми Кыргызстанда мен ойлойм мыйзам деген иштейт депчи. Мыйзамга таянып мен анан айттым. Эми ушул эжеке кетти. Управление культура Ош мэрияга караштуу управление культурада иштегендерге айттым. Ошол жерде бизге тааныштыргыла буйругу менен.
Себеби бизде дагы директорлукка ошол эле мугалимдерибиз арасында татыктуу, ошол эле эл артисти, эмгек сиңирген артисти деген мугалимдерибиз иштейт. Мисалы ошолор деле өздөрүн директорлукка баллотировать этсе болот. Анан биз айттык, ошолор өздөрүн да мындай мугалимдерибиз баллотировать этсин. Бул эжекейим 34 жыл иштеди. 34 жыл иштеп, мектепти чындыгында айтайын, сазга батырып, мектеп баягы состояниясын көрсөңүздөр, акыбалы жөн эле баягы жерде ыйлайт, мышык ыйлайтындай айтканда элечи, аткана болуп кеткен. Баягы мектепке эч кандай бир неме көргөндай, кандай десем, күйгөн эмес да, булчу күйгөн эмес. Анан мен айттым, ушул мектепти ушуна состоянияга алып келген 34 жыл тиги мугалимдер деле айтышты, 34 жыл биз иштедик, кана мектепке эч кандай бир неме көрсөткөн жок, бир мектепти бир жаркыратып, бир мындай аракет кылып, мектепти салайын деген аракеттерди кылган жок деп мугалимдерибиз дагы айтышып, наркы берки болуп, анан акырында ошол нерсе менен чындык бар экен. Ошол нерсени Мадаминова мектептен кеткенин биз ачыкка алып чыктык. Мындай айтканда, мен алып чыктым. Мен менен кошо биякта Кидралиева Канышай деген эжекебиз азыркы айткан ушу фортепиано отделинен баягы мыйзамдуулукту биз эми мындай айтканда акыйкатты ачыкка алып чыктык да. Анан эми Кудайдын буйругу экен. Анан эми комиссия болду. Комиссиядан бардыгыбыз баллотировать эттик директорлукка. Бир эле ошол директорлукка мен эле өзүмдү неме кылган жокмун, представлять эткен жокмун. Менден сырткары дагы башка мугалимдер өздөрүн дагы көргөзүштү. Комиссия болду. Комиссиядан анан мен өттүм директорлукка. Өтүп, бардык дипломдорум бардыгы текшерүүдөн өтүлдү. Бардыгы туура келди, дал келди. Мен магистратураны бүткөнмүн, аспирантураны бүткөнмүн. Иши кылса, мындай айтканда, мен документтеримдин бардыгында эч кандай бир кылдыгы жок, эчтеке мындай неме табышпады да. Анан мен өттүм. Өзүмдүн иш планымды көргөздүм. Ошол комиссияга иш планымды көрсөтүп, иш планымда эмне болду? Биринчи, бул мектептин кайсы жылы курдурулган и акыбалын көрүп, мен ошол мектепти курулушун баштайын дедим. А дегенде эле мени шайлап ошол койгондон кийин приказ чыгып, ал жактан Ош мэриянын управлениясынан коюшту. Андан кийин эле Бишкектен Минкультурадан коюшту, Министерство культурадан. И мен иш планым боюнча мектептин курдуруу маселесин көтөрдүм келери менен эле. Кайрылуу каттарды бардык жакка жаздым. Иши кылса жеткен жерге бардык жерине жаздым. Мектептин акыбалы кандай болгон, кимдер келип, ошол эле биздин Ош шаарыбыздын мэрлери келип, акыбалыбызды көрүп кетти мектепти. Анан ошол мектептин мындай кылып, азыр мен мындай эскиздерин бардыгын чызып, мен азыр биякта черно-белый болуп атат, цветнойго жетишпей калдым, бирок заманбап мектеп салдырам деп ушундай кылып жасатканмын. Вот буйруса проект, наркы беркилерин бардыгын жасатып, даярдатып, мына ушундай кылсам, андан соң мага эмне болуп атат? Мага кече күнү мына бул министерствода вот 31 июль эле, 31 июль күнү мага билдирүү келди. Ошол эле Министерство культурадан билдирүүдө Мадаминова кайра ошол немесенен директорлук ордуна мына неме болуп остановить кайрылып келсин деп мындай билдирүү кат келди мага. Билдирүү катта бул жерде жазылып турат, Мадаминова менен Минкультура мындай ортодо мындай тынчтык жолун бекитип, кайра Мадаминованы биз ушул директорлукка восстановить эттик деп мага мына ол неме келди, билдирүү кат келди. И бул билдирүү катта мени 31 июлунан жумушуман бошотуп жатат. Мындай айтканда негизи жок. Негизсиз мен жумуштан бошотуп жатат. Мадаминова дагы айтып кетейин. Мадаминовага буга чейин иш козголгону. Иш козголуп, азыр мына иши каралып жатат. Мына
заключениялар чыккан Мадаминанын үстүндө. Мына бул өзүбүздүн эле ошол Ош шаарында ГКНБдан аудит келип, бул жерде азыр мектептен 2.551.537 сом мындай ущерб жазып кетип атышат, чыгарып жатышат. Бул эмне себептен? Бул жерде бул чыгарган ущербдин ичинде эмне бар? Бул жерде мертвый мугалимдер бар, иштебеген, бирок ошолордун фамилия аттары жазылып, табилде айлыктары жабылып жүргөн. Ошол эле мугалимдер аудиттер, точнее ГКМБнын теги тергөөчүлөр чакырса, алар түшүнүк кат жазышыптыр, биз иштеген эмеспиз деп. Бирок ошол андан соң ошол иштебеген мугалимдердин суммаларын мына санап чыгышып, ушул суммага келди. Бунун ичинде мертвый души мугалимдер бар. Бунун ичинде өзүнүн образованиясын да айта кетейин, өзү высший образованиясы жок, высший музыкальный образованиясы жок. Мына ошол Мукарамдын личный листогу. Мына высший образованиясы жок, мындай средний образование менен училище, музыкальный училище Ниязалы атындагы диплом менен 34 жыл ошо директор болуп башкарып келди. Мынакей. Высший эч кандай диплому жок. Именно музыкальный боюнча. Бул жагы дагы каралыш керек. Ошолор бүт айлыктары мына бул жерде терилип ошол сумма чыкты. Бул жакта тендер боюнча дагы суммалар бардыгы кирди ушул аудитте. Дагы экинчи заключение бул ГОВУдун заключениясы. Бул жерде деле ошол эле мертвый душалар, мертвый мугалимдер, иштебеген эмеспиз деген мугалимдер, ошол эле айлыгы, средний айлыгы менен высший айлык алып жүргөн боюнча заключение. Анан дагы бир бизде иштеп жүргөн мугалим бар, выездде жүргөн, Россияда өзү Россияда жүргөн, анын ошонун айлыгын 2 жыл жабып жүргөн табил менен. Анан ошонун айлыгы да чыкты, подтверждать этилди ал эжеке выездде жүргөнү. Вот ушул мына ущерб бул жакта дагы. Бул ГОВУдун чыгарган немеси, заключениясы. Бул жерде 600.088 2000 сомду түздү мынакей. Вот, көрдүңүздөр, эки заключение бар азыр. И ГОВУдунукы бар, и ГКНБныкы бар. Вот. Мындай айтканда, бул азыр 2 жылдыкы, бул еще 2 жылдын заключениясы. Эгерде бул азыр 34 жыл иштеди деп атабыз, эгерде буну бул жагына дагы текшерсе, ошончо акча чыгат дагы. Эми чындыгында келгенде, мен мына иштегениме 8 ай болду, мен бирок иштетпеди бул. Бул аял бул иштеткен жок, мен мындай айтайын. Мен алым жетишинче аракет кылдым, мектепти мына курдуруу маселесин дагы козгоп. Азыркы учурда мен мектепти ушундай баягындай сарай болгон мектепти иштеген мугалимдер, окуучулардын бардыгын жаңы түшкөн мектепке азыркы учурда мен алып чыгып кеттим. Келер менен мен аларды ал жерге алып чыгып кеттим. Эмне себептен? Себеби ага чейин иштеген ошол Чайковский мектеби айткандай эле сарай болуп, аварийный состоянияга келип калган болчу. Азыркы учурда биз Ломоносовдун артында турабыз, жаңы 3 этаждуу зданиеде. Бардык эжекелер ыраазы болуп, чындыгында айтканда мугалимдердин сүйүнүп ошол Мадаминова кеткенине мугалимдер аябай сүйүнүп иштеп мына келип атышты эле. Кече мына уккандан кийин мугалимдер дагы аябай уже биз иштебейбиз. Биз ал мектепте калбайбыз деп мына чыгып атышат. Биз кайрылуу дагы видео жиберген элек. Мына урматтуу министр Мирбек Кемеловичке дагы видео обращение жиберишкен болчу. Мына биз керек болсо кайрылуу кат жиберген элек. От коллективно мына Мирбек Кемеловичке, министр культуры, что биз Мадаминова Мукарам токтосунда мына коллегам өзү эле айтып берсин, буну үчүн мен дагы как директор каталы мен бул жерде кызыктар болуп калбайм. Саламатсыздарбы, урматтуу Аки пресстин көрүүчүлөрү, мен атым Канышай Кыдыралиева. Мен ошо Петр Лещиковский атындагы мектепте фортепиано отделинин заведующий болуп иштейм. Коллективдин атынан айтып кетмекчимин. Биз Мукарам токтосунан келишин каалабайбыз. Эмне дегенде, мен 10 жылдан ашык иштедим. 10 жылдын арасында Мукарам токтосуну аябай көп кысымдарды көрсөттү. Биз аябай мугалимдер коркуп, жумуштан андай кылам, мондай кылам деп, саатын кыскартам, айлыгын андай кылам деген угрозалар болгон үчүн биз коркуп, унчукпай иштеп келгенбиз.
Эми Мукарам Токтосуна мыйзамды бузган үчүн жумуштан кеткен. Аны биз коллективно же бирөөнө аны жамандап же коллективно аны иштен кетирген жокпуз. Ал мыйзам чечиминде кеткен. Ген прокуратура өзү аны буйрук менен кетирген. Да эми биз урматтуу министр Мирбек Кемеловичке кайрылуу кат канча жыл бир эмес көп жолу жөнөткөнбүз. Мына кайрылуу катыбыз бар. Бул жерде коллективде колдору бар. Мына бул жакта дагы колдору бар. Коллективно биз жөнөткөнбүз. Ал эжекени биз каалабайбыз да. Бирок биздин кайрылуу катыбызга карабастан, биздин немебизге карабастан аны кечээ күнү биз ошол Айнура Замирбековна билдирүү жөнөтүптүр. Кайра жумушка алынсын деген билдирүү келиптир. Бирок биз ал менен кошулбайбыз. Эгер Мадамина Мукарам Токтосуна жумушка келсе, биз коллективно заявление жазып, өз атыбыздан биз иштебейбиз ал Чайковскийде. Ал Чайковский мектеп жабылып кетиши да мүмкүн. Эмне дегенде ошончо заявление келсе, бир 30-тай жакын, 40-тай жакын мугалим бир моментте жумуштан бошоп кетсе, ал мектеп жөн эле жабылып кетет. Биз азыр коллективге чалып жок, бизде видеообращение бар. Коллективно биз будан мурун министрге видеообращение жөнөткөнбүз. Ошол видеообращениебиз деле бар. Аны мына бул видеодон көрсөңүздөр болот. Азыр коллективно бардык келе албайт. Эмне дегенде бардык отпускада. Алар только 17 августтан гана жумушка чыгышат. Азыр ар ким ар кайсы жерде, айылда, көлдө же бир жерде жүрүшөт. Ошондуктан коллективно биз азыр чогула албайбыз. Эгер вдруг Мадаминова Мукарам Токтосуна келе турган болсо, биз коллективно не кылабыз, дагы кайрылуу кат жөнөтөбүз министерство. Биз мудан мурун жөнөткөн кайрылуу катка эгер көңүл бурбаса, анда Бул азыр президентке кайрылуу. Президентке обращение урматтуу Садыр Нуркожоевичке анда биз кайрылуу жасайбыз. Бул Аки преске кайрылганыбыздын себеби, бул биз урматтуу ушул биздин ажообуз Садыр Нуркожоевич сизге кайрылып жатабыз. Башка биздин аргабыз калбады. Биз ошол эле тергөөчүлөргө деле мына бул ГОВД, ошол эле ГКМБ мына жазган заявлениябыз боюнча аны да карашкан жок, сөзүн чындыгына айтканда. Келип ушундай заключение чыгарып кетишти, бирок мына бул канча 8 ай болду жазганыбызга. 8 ай болду, эч кандай жыйынтык жок ГОВД тарабынан. Ошого бул жерде азыр бул аялдын мындай айтканда акча берип көп жерде чыгып кеткен нерселер ушу далилденип, бизде айтканда коррупционерлик иштер болуп атат да, мындай айткандачы. Себеби бул козголо турган иш эле да. Мына көрсөттүм го бая башында эле мына эки аудит заключениесин көрсөттүм го. Булар деген качан бирөөсү мына бул февралда чыккан, мына дагы бул да ушу февралда чыккан. Мына февраль уже канча убакыт өттү. Март, апрель, май, июнь, июль 5 ай вот да, 5 ай болуптур. Эч кандай до сих пор мына ГОВДдан жыйынтык чыккан жок. Ошол эле ГКМБнын жыйынтыгын дагы ГОВД өзүнүн колуна алган. Онун дагы биз өзүбүз карайбыз деп. Бул дагы заключениясынын жыйынтыгы чыкпады. Ошол себептен сизге урматтуу Садыр Нуркожоевич, мен ойлойм, сиз жаш кадрларды колдоп, жаш кадрларга мындай айтканда колдоо көрсөтөсүз деген үмүттөмүн. Иштей турган жаштарды иштетип мындай караганда алып калыш керек деген ойдомун да. Мен өзүмдү, конечно, неме кылбайм, но менин ушунча чуркаган мээнетим, ушунча чуркаган мындай айтканда ден соолугум ушул мектепке деп мен ойлойм, ушул нерселердин баардыгы четке кагылбайт деп сизге дагы ошол кайрылып жатабыз. Мен өзүмдүн жеке атыман, жеке коллективдин атынан дагы мен ойлойм, сиз ошол акыйкаттуу бир неме чечип бересиз. Ошол 34 жыл Чайковский искусство мектебинде иштеген Мадаминова Мукарамахан Токтосуновнага пенсияга чыккан эжекени мен ойлойм, өзүңүздөр чара көрүп бересиздер деп башка биздин аргабыз калбады. Рахмат. Азыркы учурда биздин коллектив Формула 1де жүрөт. Бул биздин ысык көлдө иш чара болуп аткан үчүн биздин урматтуу Садыр Нуркожоевич жана биздин Минкультура министрлиги ушул биздин көйгөйүбүздү, ошо Мирбек Кемелович биздин көйгөйүбүздү, биздин
кайрылуубузду артка тартпай карап ушу көйгөйүбүздү чечип беришти суранабыз, потому что биз көптөн бери биз чырылдап ызылдап могу декабрдан бери биз тынчтыгыбыз кетип, могу уже 8 ай өтүп кетти. 8 ай ичинде ушунча көп нерселер өтүп кетти башыбыздан. Бизди прокуратурага жиберишип, прокуратурага бизди тапшырып, могу биздин кеткен Мадаминович экөөбүз фальшивый подпистерди алып, коллективдин аябай көп нерселерди кылды, коллективди жаман ыңгайсыз нерселерге салды. Ошондуктан ушул көйгөйдү тезирээк чечип беришиңизди суранабыз. Ал өзү иштен жакшы иштебей, кечиги бардыгы объяснительниялери бар. Анан кийин мен соттун чечими бар. Мен закон негизинде иштейм. Мен жөн эле сплетнелер менен мен иштебейм. Мен только мыйзам чегинде иштейм. Эчтеке анткан жок. Азыр следствие болуп атат. Эч кандай немелер, там никакой немелери жок, нарушениялары жок. Просто чычырап атат да, бул жаш кыз, бул билбейт. Мыйзамды билбейт, урмат-сыйны билбейт. Ошондой эле коллективди бузганы эле билет. Анан кийин директор болуп канча коллективди нары алып барып бери алып келип, мындай жазгыла, мындай айткыла, только момундай жаман жолго коллективди дагы салып атат.